Assalamu alaikum, hurmatly Facebook dostlar. Amansыздарбы? Кайрадан эле сиздер менен Замирбек Турдибаев. Мен жеке жарандык позициямды мына Кыргызстанда болуп жаткан иштер боюнча мындай оюмду сиздер менен бөлүшүп, сиздердин да ойлоруңуздар кандай ошону билгим келип, ошо түз эфирге чыгып жатам. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда дагы Өзбекстан менен Кыргызстандын мындай чегара алмашуу, ушу чегараларды тактоо иштери жүрүп жатат. Камчыбек Ташиев, Кыдышаевич башында турган комиссия ошо Өзбекстанга, Ташкентке барып келишти. Анан ошол жерде айтып атат, эми азыр биздин алтындан кымбат болгон алтынга алмашпыз. Ошондой канча ата бабалардан калып келген ошо суулардын эң башын ошо Өзбекстанга берген атабыз да. Ушул жерде менде мындай ой пайда болуп атат да, биз ушул Өзбекстанга бир чөлдү көлгө алмаштырып атабызбы? Эмне үчүн биз ушундай иштер болуп атса баарыбыз унчукпай пысып жатабыз? Азыр биз эркек дегенде эле наамыбыз болбосо, атыбыз болбосо, мындай затыбыз жок болуп калыптыр да. Баары ошо кошоматчылык менен алектенип, мындай сындап туура эмес иштерин айткан кишилерди баарын душман катары көрүп, бирок бүгүн 11-апрелде референдум өткөрүш максатында ошону тез баягындай популисттик кадамдар жасоо максатында ушундай шашылып тездик менен кабыл алынып жаткан иштер да, менин түшүнүгүм боюнчачы бул нерсе эч убакта жакшылык алып келбейт. Бүгүн биз ал бүгүнкү бийликте отургандардын тарапташтары туура түшүнөбүз. Алардын оюнда мындай туура кадамдарга барып, ошондой туура чечимдерди кабыл алып атышат дейт. Бирок кандай болгон чакта дагы өтүп кетеби же арендага берилеби, не болгон чакта дагы ал жерлерди, ал суу сактагычтарды биз бербешибиз керек да. Себеп дегенде бул өзбек туугандар бүгүн айтып атат, ошол Кемпирабад суу сактагычын 9-чу горизонт мындай бир тенелген өлчөмдөн ашпасын деп ошентип кол коюп келишим түзүп атабыз дейт. Ал өзбек тарапка өткөндөн кийин не болот? Өзбектер өтө кыйтыр калып болот. 1-2 жыл унчукпай турушу мүмкүн. 1-2 жылдан кийин ошол өлчөлгөн меткадан суу азайбасын, силер ушул эмеге кол койгонсуңар, бизде ушундай келишим түзүлгөн деп, бизди мындай жарга такап, биз баягы дарыяларыбызды үстүнөн тостуртпай, ошону куйдуртуп толтуртканга аларга мындай укук пайда болуп атат да. Анан мен байкашымча ошол эле мурун басып алган жерлерди кайра бизге кайтарып бердик деп, анан дагы анча-мынча жерлерден кош бермиш болуп, ушундай эң негизги биздин рычагыбыз болгон, түгөнгүс байлыгыбыз болгон сууларды мындай көз арттырып, оңой жолдор менен мындай колго киргизүү ушундай эмес турат. 2 чоң суу сактагыч кетип баратат да. Мен түшүнүгүм боюнча ошондой. Сиздер ушул боюнча оюңуздар кандай? Ушул бойдон эгер өтүп кеткен болсо, эртең биздин келечегибизге мындай чоң бир балта чабып калбайбы? Ошо балдарыбыздын, ошол өзүбүздүн эбире-чебире ошо урук тукумдарыбызга эмнени калтырып кетебиз эртең? Ошол жөнүндө ойлонбойлубу туугандар? Качанга ушинтип наныбызды көрүнгөнгө жедирип, лох болуп жүрө беребиз? Жамбашыңды кесип кетсе деле макул болуп, бул ушундай жолго барбасак башка жолу жок экен деп макул болуп отура бергенде жакшыбы? Эми ушундай иштерге аралашпайын, жөн эле өзүңдүн оокатың кыла берейин дейсиң, бирок ушундай адилетсиздик, туура эмес болуп жаткан иштерди көрүп көкүрөгүң чыдабайт экен да. Тилекке каршы бүгүн көпчүлүгүбүз баягы дагы деле уйкудабыз да. Көздү ачып, уйкудан ойгонуп, Кыргызстандын келечеги үчүн не болот деп мындай бүгүнкү туура эмес болуп жаткан иштерин мындай көзгө сайып айтып, туура эмес жака бараткан жактарын мындай токтотуп калбасак, эртең кеч болот.
туугандар, кеч болот, өзү алакандай гана кичинекей жерибиз бар. Ошондо дагы эң негизги болгон биздин бир рычагыбыз, эң байлыгыбызды берип жатабыз да. Мына будан 1 жыл, 2 жыл мурун Кытайларга нарында өтө чоң жерде баягы логистикалык борбор салууга Кытайга 45 жылга арендага кетип атканда ызычуу салып, ошол жердин эли молодецкен алып калган да. Эгерде ошондо алып калбаганда Кытайлар 45 жылга алып, андан кийин Кытайдык болуп калып калмак да. Ошондуктан ар бир эмеге бүгүнкү бийлик элдин да үнүн угуш керек да. Эптеп эле ушул баягыда эптеп эле ушул бийлигимди кармап калайын деп эле ошол жерге барып креслону көргөндө эле, ошол жерге барганда баягы бийликти, байлыкты көргөндө эле көздөрү май басып калабы, түшүнбөйсүң да. Өздөрүнүн напсысына күчү жетпейт, анан коррупция менен күрөшөбүз дейт. Коррупция менен күрөшө турган киши биринчи өзүнүн напсын тыйыш керек да. Напсын тыйбаса кантип коррупция менен күрөшөт? Мен ошого таң калам. Коррупция менен макул, коррупция менен күрөшсүн макул, бирок монтип сууларыбызга тийбесин да. Ошол туугандар.